Сиздеги улутуң ким? Айтчы. Менин улутум кыргыз. Мына бул жерлер да, тетиги тоолор да кыргыздын тоолору. Кыргыз Республикасынын президентинин Исхак Раззаковдун 110 жылдыгын майрамдоо жөнүндөгү жарлыгынын негизинде көрүнүктүү мамлекеттик жана саясий ишмер Исхак Раззаковдун 110 жылдык мааракесин белгилөө пландалган. Өлкөдө түзүлгөн кырдаалга байланыштуу улуу инсандын мааракесине карата белгиленген иш-чаралар массалык түрдө салтанаттуу өткөрүлбөгөнү менен онлайн түрдө уюштурулууда. Учурда Баткен облусунда бир катар иш-чаралар колго алынып жатат. Эми биздин Баткен облусунда шартка байланыштуу десек болот, ушул эми пандемияга байланыштуу кээ бир иш-чараларыбыз, эл менен боло турган жыйындарыбыз, конференцияларыбыз онлайн түрүндө өткөрүлүп атат. Онлайн түрүндө Zoom аркылуу уже 2 жолу конференция өттү. Бул конференцияны уюштурган жаштар өздөрүнүн демилгеси менен ошол тарыхчылар, мугалимдер аркылуу эми негизинен айтып кетиш керек, ушул китепти жазган азыр биздин тарыхчы агайыбыз, педагог илимдеринин кандидаты мына Гапыр агайыбыз өткөрүп атат. Исхак Раззаковдун мааракесине арналган иш-чаралар уюшкандыкта өткөрүлүп, залкардын эмгектери ар кандай маданий уюштуруучулук менен жалпыга маалымдоо каражаттарынан чагылдырылууда. Ошондой эле Исхак Раззаковдун ишмердүүлүгү жана лидерлик өзгөчөлүктөрү боюнча да жеткиликтүү маалымат берүү жагы да колго алынып жатат. Саясий ишмердин 110 жылдыгына карата уюштурулган саамалыктардын катарында жаңы китеп жарык көргөндүгүн айтууга болот. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Гапыр Исхак Раззаковдун инсандык жетекчилик өзгөчөлүктөрү деген аталыштагы китебин окурмандарга тартуулады. Кыргызстан эле эмес, Орто Азиядагы белгилүү саясий ишмер, анан Кыргызстанды согуштан кийинки оор жылдары 16 жыл башкарып туруп, кризистик абалдан өнүгүү жолуна алып чыккан Исхак Раззаков жөнүндө жазылды. Исхак Раззаков жөнүндө мен көп 20-30 жылдан бери иликтеп, архивтерден тарыхый маалыматтарды замандаштарынан сурап жазып, иликтеп жүрөм. Максатым ушу азыркы жаштар, элибиз, анан мына бардык деңгээлдеги жетекчилерибиз ушу Исхак Раззаковдун инсандык жана жетекчилик бир жакшы өзгөчөлүктөрүнү билип, ошол улуу инсаныбыздан сабак алып, бүгүнкү күндөргө бир жакшы пайдаланып өнүгүү жолуда болсок деген максатта. Адам жакшы жетекчи болордон илгери ал жакшы инсан болууга тийиш. Ак иштеген адам акыры жамандык көрбөйт деп Исхак Раззаков ар бир сөзүндө мыкты жетекчи болуудан мурда мыкты инсан болуп, ак иштөөсү керектигин айткан. Ишти баарынан жогору койгон мамлекеттик ишмер Исхак Раззаковдун кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөөгө кошкон салымы, анын жетекчилик өзгөчө сапаттары жаңы китепте кеңири камтылган. Сөз чакырат үлгү ээрчитет демекчи, жалаң акылга толгон ой сөздөрү менен биргеликте ал кишинин жеке жашоо образы жаштарыбызга, жаштар эле эмес, азыркы жалпы эле элибизге үлгү болсо деген максатта берилди. Анан бул дагы бир китептин өзгөчөлүгү, ушул ар бир айтылган ой архивдик материалдар менен тастыкталды. Мисал үчүн ал жерде Кыргызстанда Илимдер академиясын ачуу жөнүндөгү токтомго Исхак Раззаковдун кол коюп, анан Кыргызстанда политехникалык институт, инженерлер жок болгон экен да, бардыгы Москва, Россиядан даярдалган экен. Ошо политехникалык институтту ачуу жөнүндө анан эң чоң курулуш азыр түндүк түштүк Кыргызстанды бириктирип турган Ош Бишкек жолуну куруу жөнүндө ошол кездеги СССРдин жетекчилиги Сталин Хрущевко жазган каты, ошонун негизинде ушул жолду куруу маселеси берилген. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алишер Абдрахманов китептин автору Гапыр жазган эмгеги менен биринчилерден болуп таанышып чыккан. Калемгер мугалимдин билим берүү тармагына кошкон салымы жана коомдун ар кайсы тармагына кошкон эмгектерин баалап, ардак грамота менен сыйлады. Ден соолук, узун өмүр, ушу биздин жаш муундарга, биздин элибизге, журтубузга, биздин ушу атабыз Исхак Раззаковду ким экенин билдирип атканыңыз үчүн биз өтө чоң ыраазыбыз. Рахмат. Рахмат. Сиздерге дагы өзүмдүн ыраазычылыгымды билдирем. Ушу сиздердин колдооңуздар менен ушу китеп жарыкка чыгып, элибизге таралып атат. Бул инсандын кандай сабактары калды? Ушундай багытка биз азыр башкача түрдө
жылдык юбилейлик иш-чараларды өткөрүүгө азыр багыт алганбыз. Эми чындыгында алганда ушул китеп аркылуу биз ар бир үй бүлөбүздө ар бир кыргыз жараны өзү үчүн Исхак Раззаковдун адамдык сапаттары, асыл сапаттары, ал кандайдыр бир өзүнүн үстүнөн иштөө боюнча, өзүнү өстүрүү боюнча эми негизи жакшы адам болуу мындай бир сабактарын алып калсак деген ушул китеп боюнча алсак болот. Исхак Раззаков 1910 жылы 25 октябрда Лейлек районунда төрөлгөн. 1945 жылы Кыргыз СССР министрлер кеңешинин төрагасы, 1950 жылы Кыргызстан Компартиясынын Борбордук комитетинин биринчи катчысы болгон. Ал өз кезегинде Кыргызстандын өз алдынчалуулугун жана мамлекеттүүлүгүн түптөөгө өзгөчө чоң салым кошкон. Өмүрүнүн акыркы жылдарын Москвада өткөрүп, 1979 жылы каза болгон. 2000 жылы анын сөөгү өз мекени Кыргызстанга алып келинип, аларча көрүстөнүнө коюлган. Улуу инсан Исхак Раззаковдун өмүрү кийинки муундар үчүн өрнөк, ал эми жасаган эмгектери үлгү болуп кала бермекчи. Каныша Яшымова, Кундуз Жоробекова, Максатбек Акылбеков, Алтын бешик жаңылыктары.